Арбаңыздар дактуу армандар, барыңыздарга ысык салам айтабыз. Көрөрмандардагы Окей радиосуна кош келиңиздер. Сыр маек программасын биз баштап отурабыз. Анда бүгүнкү коногум дагы кызыктуу, мынакей океандын ар жагында болсо дагы жүрөгү Кыргызстан деп согуп, ошол эки кыз, бир уулду тарбиялап чоңойткон, азырынча 4 неберенин чоң апасы, тайенеси Калифорниядагы Сан-Диего шаарында азыр жашап жаткан Жаркын Сабирова эжебизди конокко чакыргам. Барыңыздарга ысык салам. Кызматта журналист Канат Алмамбетов. Кандайсыз? Эже жакшысызбы? Саламатсыңбы? Кандай жакшы жатасыңарбы? Жакшы, Кандай жакшы. Кыргызстанда кардан үшүбөй элеби? Ооба, Кудай буйруса эми акырындык менен жылып, ушул жыл кичине оорураак жана ошондой эле кышта узагыраак болуп калды десек болот. Өзүңүздө кандай? Ден соолук жакшы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Жакшы бардыгы эле. Жакшы. Анан кийин баягы Америка Кошмо Штаттарында апалар менен Кыргызстандагы апаларды салыштырып, анан ар кандай баягы аңыз кептерди угуп келебиз. Анан бүгүн эми сизден чын эле сурайлы, айырмачылыгы кандай экенин, ал жакта кар адамдардын түшүнүгү, ой жүгүртүүсү, мындай өзүнүн кабыл алуусу, жашоого болгон көз караштары кандай экенин, биздеги менен салыштырып Кудай буйруса сизден көп нерселерди угабыз деп үмүттөнүп турам, Кудай буйруса. Анда келиңиз, урматтуу арманым. Мына ушул жөнүндө жакшы ойлор боло турган болсо, сиз дагы ой пикириңизди калтырып, дал ушул биздин Facebook'тагы баракчабыздагы видеонун астына да ой пикирлериңизди калтырсаңыздар болот. Анда барыңыздарга салам. Окей. Анан эмили алгачкы эле суроом, Америка Кошмо Штаттарына барып калганыңыздын себеби билсек болобу? Кандай болуп барып калдыңыз? Америкага келем деген ой деле, максат деле канча дечи эле түшүмө кирбеген нерсе болчу да булчу. Оюма деле мен элестетип да көргөн эмесмин да. Анан кийин 2014-жылы ушу кызым, күйөө балам грин карта утуп Чикагого келип калышты. Анан ошондо элдердин тааныштарым бардыгы эле болду, эми сен Америкага барасың десе, мен таң калып элем. Кандай мен барам Америкага? Жок, мен барбайм деп билген эмесмин. Кызым бул жака келгенде баягы бул жактагы жаштар билишет экен да, жол жобосун виза алып, ата энелери келип кетет экен. Аны мен ошо кызымдан билип, анан ошо кызым айтып калды, ошо чакырсам болот экен деп. Анан Америкада ушул бала караган баягы не деп коебуз, няня деп коебузбу, ошо бала бакчу, же бала карачу адамдар деп коебузбу, ошонун немеси наркы өтө эле бийик экен да. Бир айда бир балага эң төмөнкү баа $2000. Жогоркулары $3000 чейин, жакшы төлөгөндөр $3000 чейин төлөшөт да. Анан жаңы келгенден кийин балдар эми баягы кыйынчылыктар болот да. Ошон үчүн анан апа карашып турасызбы дегенде, ошо 15-жылы виза алып, апа сизге эле төлөп берели акчаны дешти. $3000 сизге эле берели дешти. Сизге эле төлөп берели дешип, анан кийин ошо 15-жылы виза алып, биринчи жолу келип 4 ай туруп жардам берип кеттим. Көп эле акча топтоп алыптырсыздар 4 айда. 16-жылы, 17-жылы келип 6 ай туруп кеттим. Андан кийин жумушта иштеген жеримен да пенсионерлерди эми жаштарга бошотсоңор болот эле дегенден, бул жакта кызым дагы мындай мамлекеттик ишке кирип жаткан. Аларды бул жакта неме академияда окутуп 6 ай, 7 ай окутат экен. Анан сиз ансы эле пенсиянын жашына келип калыптырсыз, эми жакшы эле иштедиңиз, бул жака келип ошо мага жардам бергенче Американы көрөсүз деп чакырып калып, ушу мына 3 жылдан бери такай, себеби мамлекеттик иште болгондо кээде күндүз, кээде түндө чакырып калат экен. Ошон үчүн такай жардам бергенге эми кандай мажбур болдум деп айтсам болобу кыргызча. Жок, мажбурлабай эле сизди
ой апа жардам бериңиз деп чыгып алган ооба турбайбы? эми Жакшы. Анан тиги ошентип баягы неберелерди карашып ошого келип ошентип туруп калдым да. А тиги Америка Кошмо Штаттарына барганда мисалы кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Мисалы барганда тилди билген жоксуз. Мен келгенде баягы мен жакшы жумушта иштечүмүн Кыргызстанда. Камбарата кестерин уксаңар керек. Ошол жерде финансовый отделинде неме жанагы ошо кыргызча жалаң орусча сүйлөп неметип калыптырмын жана ага инспектор деп коебу, жана ведущий инспектор болуп финансовый отделде иштечүмүн. Анан жакшы эле болчу биздин аяналарыбыз. Бул жака келгенден кийин ой Америкага келдим деп бир эки күн жакшы болот экенсиң, анан кийин баягы ойлонуп эле мен мынча акча алчумун, эми ошону албай калам деп отпускага келгендей болуп биринчи кызык жадай болдум. Анан кийин бир эки айдан кийин кичине настроенияларым түшө баштаса керек, бирок кызыма билдирген жокмун. Бирок кызым сезимтал экен, өзүнчө эле чото апа сиз башкача болуп атасыз, эмне Кыргызстанды сагындыңызбы же жумушуңузду сагындыңызбы деп калды. Анан ага жок жакшына эле деп койдум, бирок кызым баягы сезип эле анан сиз эми баягы иштеп жүргөн адамсыз, өмүр бою иштегенсиз, баягы элдин арасында жүргөнсүз деп анан мага неме курстарды издей баштады. Англис тилинин үйрөтүү боюнча курстарды издей баштады. Бирок Американын бир жакшы жери ошо тилди бекер үйрөтөт экен да иммигранттаргачы. Жалаң эле баягы бекер курстар, көп курстар бар. Ошо курсларга бара баштадым. Мен неме 4 курс бүттүм да. 1 жыл 1 курс, андан кийин Кыргызстанга кетип калдым 4 ай окуп. Анан кайра келип, кайра дагы биздин Чикагодо турчубуз анда. Кыргыз комьюнити центр бар. Ал жака да Кыргызстандан келген кыздар волонтер болуп, анан ушул апалар ушул магазинге киргенде, көчөдө, автобуста жүргөндө баягы элементарный сөздөрдү билбей калат деп, жаш кыздар волонтер болуп бизге тилдерди үйрөтчү. Ал жака бардык. Анан кийин дагы андан чоң колледждерге окуп, ошо тил үйрөндүм. Кыйынчылыктар башында аябай эле көп болду, себеби баягы кызыктуу нерселерди дагы айтып койсок болот, мындай күлкүлүү кылып. Жаңыдан келгенде ошо кызым академияга кетип, мен жалгыз калдым. Тиги күйөө балабыз дагы жумушта, бул жакта Америкада жумуштар баардыгы эле билишет го, жана чоң машиналарды айдап баягы 15 күн 20 күнгө кетип калышат кээде 1 айга. Анан өзүм жалгыз 2 неберем менен тил билбей жашадым Чикагодо. Анан кийин бир күнү мектепке чоңун алып барам, кичинекейин коляска менен сүйрөп барам да, келесак эле аябай мынандай чакадан төккөндөй эле жамыр жаап кетет экен бул жакта бир баатырып эле. Анан кийин ошенткенде ошо бул Американын элдеринин эң жакшы сапаты кандай ушундай кыйналып атсаң, кетип аткан чоң болобу, мындай кичинекей болобу, мындай адамгерчилик, адам деген сапат мындай өтө турат экен да. Анан ошо бир аял токтотуп эле тил билбейм да, анан кел отур жеткирейин деп калды да. Анан кийин мен баягы коркуп атам, бирок айла жок. Анан отурдум. Отуруп кичине эле калган болчу, мындай кандай десем эми 500 метр деп коебу, мындай бир 10 мүнөттүк жол калганда. Анан кийин эми ошонун жанына келгенде мен үйгө жеттим деп айта албайм да. Анан ес деген эле сөздү билет экен. Ес десем эле мени карап коет. Анан бул эмне токтобойт, эми ес деп коем да, көрсөтүп токтобойт. Анан биздин үйдү бир айланды. Анан дагы эле ес деп дагы бир нерсе катуураак кыйкырдым окшойт го. Анан мени карап калды. Ес токтоб. Анан кийин көрсө мен стоп деген бар кочасыз, стоп дешим керек экен да. Бул жакта Америкада минтип коюшат, стоп дейт экен, стоп дегенди. Анан кийин окуганда ошо колледждерде тил үйрөнүп окуганда анан кийин билип атпаймынбы? Ай кокой, мен стоп десем эле токтомок турбайбы.
ошондой немелер болду. Магазинге барганда бул жакта неме налог өзүнчө, баасы өзүнчө экен. Магазинге барсам дагы баягы бааларын көрүп, анан мен карточкамды, акчамды билем да, анан деп эле алып атам, кассага келсем неме бир нерсе дейт, билбейм. Бир нерсе дейт. Кайсы тилде сүйлөйсүң дейт. Анан Russian дегенди үйрөнүп алгам. Speaking Russian дегенди. Speaking Russian десем, орусча билет экен. Сенин неме налогторуң жетпей, карточкадагы акчаң жетпей калды деп мен алып алыптырмын да, көзүмө көрүнгөнчө. Анан кийин ошондой кызыктар болду. Эми азыр канча колледждерде окудум. Андан кийин азыр акырындап дагы айтабыз го, ошо америкалык пенсионерлер менен баарлашып жүрдүм, алардын жашоосу менен жашап жүрдүм. Азыр кадимкидей эле сүйлөшүп эле, мындай баскан турган жеримен өзүм эле сүйлөшүп, мындай көз карады эмесин деп койбойм. Жакшы, аябай жакшы. Ооба, боорду да эстиңиз. Тиги баягы Америка Кошмо Штаттарында айтылат эмеспи? Мисалы, мындай мугу эле келебиз, анан кийин баягы интернет булактарынан, социалдык тармактардан көрүп калгандарыбыз бар да. Мен бир окуяны уктум эле. Апасы сиздей болуп, апасын чакыртып алыптыр да Америка Кошмо Штаттарына. Анан эми аяка барып, балдарды карап, анан айтпайбы, апа бир барып, ушундай бир каргандар барып, мындай өздөрүнүн фитнес клубтары бар экен, ошол жака барып келбейсизби дебейм. Анан мейли деп анан барат да. Барса, анан ал жакта баягы ошо апа курактуулардын баардыгы буту колун чоюп кыймылдап атыптыр. Анан тигини сурабайбы, канча жаштасыз депчи. Көрсө алар менен тең экен да. Анан аны көрүп, анан ошо бир жазганды окудум эле да, анан ушундай кептерде айтылып жүрөт го. Чын деле ошондой бекен? Сиз да байкай алдыңызбы бул нерсени? Ооба, мен дагы барып жүрдүм фитнес клубтарга. Мен менен теңдер бул жакта билбейм, бир 30-40 жаштай эле көрүнөт да. Фитнес клубка барып, жана биринчи тренер менен даярданып жүрдүк да. Ошондо даже менен карыгандар мен жасай албаган көнүгүүлөрдү аябай жакшынакай жасап атты, жана чоюлган растяжение деп коебуз го. Ошо чоюлган немелерди аябай спокойно жасап атты. Биз жасай албай кыйналып аттык, бирок тренер жакшы түшүнүп, баягы өзүбүзгө жараша баягы жеңилирээк берип атты да. Бирок бул жакта жашоо америкалык мендей пенсионерлерди айта турган болсом, булар фитнес клубтан чыгышпайт. Аябай мындай ден соолугуна аябай кам көрүшөт да. Сөзсүз чуркашат эртең менен, анан кийин ошо фитнес клубтарга барышат. Биз эмне тиги ошо пенсионерлердин жашоосуна токтосок, мен кичине айтып берет элем. Келиңиз, айтып берсем болобу? Айтып бериңиз. Биз Чикагону биз айтып коебуз да, экинчи Бишкек депчи. Ал жакта жалаң кыргыздар, мен ал жакта американецтерди көргөн жокмун. Жалаң кыргыздар менен баягындай эле тойлор, баягындай эле чай ичүүлөр, эчтеке көргөн жокмун. Анан кызым Вашингтон штатына, жана Сиэтлдын жанында, Канаданын жанындагы Блейн деген шаарга иши менен которулуп калды. Ал жака барганда бир да кыргыз жок, жалаң америкалыктар. Анан кийин ал дагы барып эми жок, баягы кыргыздар жок, өзүмчө неметип калдым, үйдө отуруп калдым. Анан кийин кызым айтып калды, биякта Senior Center деген бар, сизге окшогон кары картаңдар барып, ошо мындай баарлашып, бир нерселер менен баягы алаксытып өздөрүн барышат. Анан кийин бардык. Senior Center деген кыргызча которгондо эми карылардын үйү эмес, эми клубу сыяктуу да, клуб. Алардын өздөрүнүн үйлөрү бар. Бул жакта көбүнчө эле баягы жалгыз жашашат да. Ошого баягы сүйлөшө турган адамы жок, баарлаша турган адамы жок. Ошо жерге келип, ошо баарлашып отурат. Эртең менен келгенде эле бекер кофе, чай, булочкалары менен турат. Эртең менен келип ошо завтрак ичесиң. Анан кийин жана фитнес клубду жим деп коет экен бул жакта. Ичинде жанакындай далыга, колдорго, буттарга
белге немете турган жала немелери бар. Не деп коебуз жанагы спортивный инвентарлар. Ошолорго 1 саат ошо жака занимация этет, ал жака кирип алып эле давленияларын жазышып, эгер керек болсо неме тренер алсаң болот. Тренерге кичине төлөйт экенсиң. А так өзүң неметсе бекер. 1 жылга $40 төлөйсүң, бирок ошонун ичинде жана кофелерин ичесиң, неме бир жумада 2 жолу ужин берет, немеси обеди күндө бекер. Тургуз, мен тактап коеюнбу? 1 жылга $40. 1 жылга $40. Декабрда төлөп коесуң, 1 жылга $40. Ана мындай карточка берет, кирип эле ошо менен мынтип басып эле ана жазасың, эмнеге келдиң дейт, фитнеске келдиңби, тамак ичкени келдиңби, же жанагы сканворд неметкени келдиңби, же упражненияга келдиңби деп ошолорду басып туруп эле коесуң. Ал статистика үчүн да өздөрүнө канча киши келди, кайсы жака барды деп. Ал жака мен неме тайчи деген упражненияга барып аттым. Отуруп кишилер менен баягы мага практика керек болду англис тилинен. Ошо сүйлөшүп, алымын келишинче сүйлөшүп аттым пенсионерлер менен. Анан кийин мен билгенден бир 4 түр көнүгүүлөр болуп атты да. Жанагы бутка өзүнчө, колго өзүнчө, анан кийин тайчи деп коет экен, жанагы тайский упражнениялар. Именно растяжение колдун, буттун 80-90 жаштагы адамдар келип атышты да. Аларга жардам берейин десең, даже тамак ичкенде мен эме да мындай палкалары менен келишет, мындай сүйрөгөн немелери валкер деп коет, жанагы бул жакта жанагы коляскадай болуп, жаман баскандар ошо менен келип алып упражнение кылышат. Келесиз? Анан кийин ошондой жактарга барып аттым, анан менен жакшы жасап атышты, ошо $80-90. Алыстан келишет экен, мындай коңшу шаарлардан келип, ошо бир 3-4 шаардын сеньор центри биздин шаарда экен, Кудай жалгап. Мага жакын болуп атты. Балдарды мектепке киргизип коем дагы, анан мектептин жанында эле ал жака кирип, почти 1-2ге чейин жүрөм. Аялдар менен сүйлөшөм. Току немеси бар. Бир аялдар бар, токуп отурушат, нерселер токушуп, ал токугандарын сатып коюшат, кайра коюп коюшат, каалагандар алышат. Ошондой баягы өздөрүн ушундай аласытып жүрүшөт экен да. Анан кийин мындай эмнегедир жаш көрүнүшөт да. Менин мынау 70-деги, 80-деги кээ бир аялдар мендей көрүнөт да. Анан кийин мен аларды көрүп, бул жактан ошолорду көрүп, анан эң биринчи дагы немем таң калганым Америкада курбум экөөбүз жаңыдан келгенде, ошо жакта курбум иштейт экен. Ошол чакырып калды, мен иштеп атам, жүр, сени ресторанга чакырайын. Американский ресторанга кирдик. Кирсек эле зорго баскан кишилер, мынтип биз официанттар жаш жигит кыздар го, зорго баскан чал эле келип эле столдорду ачып эле неметет. Анан кийин мен таң калып, бул эмне нанга иштеп атат, эмне зорго эле басат экен го десем, жок, бул официант дейт. Анан кийин зорго эле басып атат го десем, бул жакта басып жүрөсүң, баардык иштерге кабыл алат экен. Бизде 60-та эле жакшы бар деп атпайбы? Жакшы бар. 50ден кийин эле. Бул жакта ошо 80-90до деле басып жүрөсүңбү, кыбырап жүрөсүңбү, баардык жака ишке жана Starbucks деген дагы кандай, азыр мен сүйлөгөндө эсимден чыгып кетип атат. Макдоналдс деген жерлерде, анан чоң эле крутой ресторандарда 80-90догу чалдарды көрдүм. Официант болуп иштешет. Любой иште иштейт да бул жактачы. Ошосу мени аябай неметтир да, шыктандырды да.
Биз жаш турбайбызбы? Пенсиядан кийин да жашоо бар турбайбы? Биз пенсияга чыкканда эле болду, бүттүк эми дейбиз да, болду эми деп күтүп отурабыз да. Эми А, сиз айтып атсаңыз мен ойлоп атпайм. Бизде жаш эле официанттарды туура эмес кыймылдап койсо, мына болбойбу, кетпейби, эмне болду, менеджериңди чакыр, андай мындай деп кетебиз да. Анан эми тиги жерде адамдардын ошо келген кардарлардын дагы чыдамдуулугу жакшы окшойт анда, ооба. Бул жакта аябай неме сый менен карашат андай адамдардычы. Сый, баягы с уважением деп коет го орустарчы. С уважением. Америкада баягы бардык неме, бардык жумуш, вся работа эмне эле? Бардык жумуш эмне деп койчу эле? Почетно дегенди эмне деп коет? Сыймы, мындай ардактуу. Ар бир кесип ардактуу деп коебуз. Ар бир кесип ардактуу да бул жакта. Колуңан эмне келсе, ошонун бардыгын иштей бересиң. Бул жакта кыбыраган адам ачка калбайт. Эчтеке кылбай эле баягы алма түш, озма түш болуп, алма пыш, озма түш болуп немесе эле ошондо гана неметпесе, кыбыраган адам ачка калбайт да бул жакта. Анан кийин ошо жанакы senior центрге кайрыла турган болсок, мен дагы ошо бир нерсени айтып кетейин дедим эле, ошо Кыргызстанга ошону ушундай кылсак жакшы болот эле да. Бул жакта Америкада ошо senior центрге чоң магазиндер, чоң ресторандар, жанагы тамагы 1-2 күн бузулайын деп калган продукциялар бар го, ошолорду жакшынакай кылып, сонун кылып тизип, бир жумада бир жолу ошо food day деп коет да, баягы тамак аш күнү депчи. Анан кийин алып келет сүтү, каймагы, быштагы, фруктылары, ундары, нандары, еттери, бышкан бургерлер, ошолорду коюп коет. Анан кийин баягы пенсиялары аз болушу мүмкүн да, ошолор алып мындай жардамда пенсионерлергечи, картаң адамдарга жардамда. Ушуну мен ошо Кыргызстанга мынау бизнесмендер, чоң ресторандын ээлери, деги эле колунда бар адамдар ошондой кылса сонун болот эле да Кыргызстанга. Бизде болсо көп эле мусор ыргытып атпайбы? Жыйнап эле мусорго ыргытып атат. Ошону жакшынакай кылып тизип бир жерденчи, же даже ошо магазиндин деле чекесинен эметип, бул бекер деп туруп элечи, ошо бузулуп аткан тамактарды, жанагы Туркияда деле ушундай го, бузулуп аткан, даже бузулган эмес, жөнөкөй тамактарды эле чыгарып коет го, жанагы ачка калган адамдар алып кетсин деп. Ошо мындай бейбичара үй бүлөлөргө аябай жардам болот эле дейм да. Анан бизде пенсия деле аз Кыргызстанда. Пенсионерлерге да ошондой кылса аябай жакшы болот эле. Мен ошону көрүп, бизде Украинадан келген бир орус аял менен таанышып калдым ошо жерден. Ошо продуктун алып аткан сайын ыйлайт эле, кадимкидей да, жакшы эле да, ыйлап. Что-то плачешь десем, ушундай бизде жок да, карабайсыңбы? Мына карачы, сүтү жапжакшынакай, быштагы жапжакшынакай. Мен билген эмесмин, ошол айтты, жүр, ушундай продукты күнү бар депчи. Анан кандай продукт да береби десем, ооба дейт. Анан барып керектүүсүн аласың, кереги жогун албайсың. Например, сүттү аласың, сүзмө кылып коем, айран кылып коем, аны. Сүзмө айранда жасап коюп атасызбы? Айран сүзмө саткам да Чикагодо. Сатып да көрдүңүз? Ооба, кыргыздар бар жерде сатып саткам. Алчылар жакшы. Баягы себеби мындай, сатканда элдерге аралашасың, анан кийин жаш балдар, таксисттер, студент балдар үйүндө тамак жасай албайт, самсыз заказ берет, оромо, манты, аларын жасап берем. Ошентип иштегем. Мыкты экенсиз, мыкты. Анан тиги баягы эми үйдө отурганда өзүңүз айткандай кыбыраган адам эле өлбөйт да. Мындай аракет кылайын деп, бир нерсени ойлонуп таап, жоктон бар кылып деп, кыргызда аябай сонун айтылган да. Жоктон бар кылып дейт да. Жоктон бар кылган адамдар бар. Жоктон бар кылып деген. Жакшы, анан ошол
улантып бериңиз. Улантып бериңиз, кызыктуу болуп атат. Өтө эле анткени мурунку ошо ушундай. жолдошум жаш кезде мен турмушка чыккан ушу жаш кезде мындай көрөгөч мындай неме болсо керек да. Мен ошо жолдошум 20 жыл мурун өтүп кеткен, бирок ушундай акылдуу адам эле да. Минтет эле жаркын, сен бир нерсеге ар бир адам, ар бир аял бир нерсе колуна келиш керек. Ушундай убакыт келет дейчү, тоо социализм убагында айтканда, ушундай убакыт келет, сен өзүңдүн эмгегиң менен акча таба турган убакыт келип калышы мүмкүн. Сен ошого даярсыңбы? Сенин колуңан эмне келет? Сен бычканды үйрөнгүнүң, сен тиккенди үйрөнгүнүң, же ушундай бир аялдык сапаттын бир нерсесин сен үйрөнүшүң керек десе, жаман көрчүмүн да эмне деп эле айтат. Анда мындай представление жок. Абан саласың, айлык аласың, бүт баары жакшы, социализм, универмагга барасың, баягы серийный көйнөктөрдөн кийесиң, жумушка барасың, көңүлүң ачык, эч кандай проблемаң жок, эмне айтып атасың деп. Анан ошо Чикагого келип, жөн отургуча кой, ушундай иштерди жасайын деп жасаганда, жолдошумду эследим. Ой, аябай көрөгөч, билгич болгон экен. Ошол кезде ушу айтып неметкени карабайсыңбы депчи. Анан тиги ошол американкалар дейбизби, ошо чоң апаларды, алар менен мындай мамиле кандай болду? Негизи алар өздөрүн кандай алып жүрөт экен? Мисалы бизде кандай болуп атат? Бизде апаларыбыз, ай болду эми, мен төрдө эле отурайын, ай мага койгой, силер тоого өзүңөр чыктылар, аяка бара албайм, тияка баса албайм, бул жака бара албайм, такси жалдагыла деп эле калат да көп учурда. Мисалы 60-тан нары эле ошондой болуп калып атпайбы? Анан алардыкы кандай экен ушул тарабындачы? Бул тарапта өздөрү аябай жакшы карашат. Көбүнчө жөө жүрүшөт. Анан кийин жөө жүрүшөт, булар өздөрүн баягы ден соолук үчүн. Бирок баягы аралыктар алыс бул жакта. Магазинге, ошо фитнес клубка дегендей, башка бир тоолорго чыгышат. Ошо жактарга алыс. Бул жакта ар бир жаран, ар бир үйдө 3-төн 4төн машина турат. Себеби чоң атасыныкы, чоң апасыныкы, атасы, апасы, небере деп эле ошо 4-5 машинадан турушат. Бирок бул жакта чоң апасы менен балдары чогуу жашабайт. Алар өздөрүнчө жашайт. Жалгыз болсо да өздөрүнчө үй, бала чакасы өздөрүнчө үй, ошондой жашашат, жашоо шарты. Өздөрүн неме сиз деп сүйлөбөйсүң бул жакта, сен деп сүйлөйсүң, сиз деп сүйлөсөң капа болот. Себеби бул жакта сен карыдың, сен картаңсың деген сөз жашабайт бул жактачы. Анан сен жашсың, сен ушундай мындай мактап турат бири-бирин. Ошон үчүн бири-бирине күлүп, салам бербесең да hello деп аркаңан салам берет, уялганыңан анан кийин салам бересиң. Мындай тааныйбы, тааныбайбы, сөзсүз салам берет. Анан жакшы күн болсун сизге деп. Күндө кандайсыз, саламатсызбы, сизге жакшы күн болсун деп ушинтип айтып турушат бири-бирине. Жолдо дагы жанагы жолдон өткөрүшөт го, ким деп койчу эле, гаишник эмес, берки жанагы жолдон өткөргөн службалар бар го. Ошолор дагы ар бир өткөн кишиге саламатсызбы, күнүңүз жакшы болсун деп ушинтип айтып турушат да. Мен биринчи билбей жүрдүм. Have a good day, have a nice day дейт. Анан эмне деп атат неберелериме десем, жакшы күн болсун сизге деп атат деп. Деп анан сага дагы деп кийин айта баштадым. To you деп койсоң, сен дагы деп ошентип өздөрү тоолорго, немелерге, жаратылыштарга көп чыгышат, мындай көп эс алышат. Тамактарды булар талаада жегенди жакшы көрүшөт экен. Например, пицца болсо дагы, же бир ресторандан тамак алса деле, үй бүлөсү менен же курбу курдаштары менен. Парктар көп бул жакта. Парктарда отура турган жерлер, дааратканалар, бардык шарттар бар да. Ошол жака барышып,
баарлашканча жеп ушинтип эс алышат, тоолорго чыгышат, сүзүшөт, бассейндерге. Мындай адам баягы биз мындай максат мындай ойлоо мындай мечтать этет дегенди кыргызча эмне дейт, мындай кыялданып, ойлоо. кыялданып. Кыялданабыз го биз. Ошо кыялданган бул жерде ошо өзү да өзүн аткарышат да, орундалат, бул жакта орундалат да. Билбейм, мен ушуларды көрүп анан кийин ой жүгүртүм өзгөрдү. Пенсиядан кийин жашоо бүттү деген ойлор башкача болуп калды. Бул жакта 100-120га чейин жашашат. Өздөрүнүн жанагы витаминдерди постоянно ичишет. Ооба, негизи статистика боюнча Америка Кошмо Штаттары ушул 100дөн ашык жашагандар боюнча алдыңкы орундарда турат экен да. Анан кийин позитивдүү жашашат. Бул жакта жанакындай негатив эч жок да, негатив жок. Жаман көрсө деле күлүшөт бири-бирине, билгизишпейт да, күлүп ушинтип. Бири-бири мынантип жаман көрүп, билбейм, андайды мен көрө элекмин, жолуктура элекмин да. Биздин апалар деле, мен деле ошо, мен өзү негизи ушу турмушта организатормун. Чикагодогу апалардын башын кошуп жүрөм. Менин группамда 100ге жакын апалар бар, Кыргызстанга келип кетип турган. Ошолорго баягы билгендерибизди айтып, бирге саякаттап, депрессия болгондорду баягы колдоп, андай болбош керек, мындай, сен балдарыңа жардам бергени келгенсиң, сен Кыргызстанга барасың эртең бүрсөгүн эле деп, ошондой кандай десем, мен бири-бирибизди колдогон группабыз бар. Биздин апалар деле жакшынакай, апалар деп коебуз, балдарына келген аялдарды. Апаларыбыз деле алдын машина айдап, колледждерди бүтүшүп, жакшынакай ишке киргендери бар. Эми документ алгандарды айтып атам да, документ алып, ошентип иштеп, англис тилин кадимкидей сүйлөп, жакшынакай америкалыктардын турмушуна, мындай нугуна кирген апалар дагы бар. Ошо кайсы бирди айтышым билбейм. Сонун. Сиздин группадагы апалар бар деп атпайсызбы? Жакшы, анан мындай эс алганда, пикникке чыкканда канчасы келишет? Канчасы менен чогуласыздар? Эми мындай баардыгыбыз 20-30 немете албайбызбы да. Мисалы неме дейбиз, баягы бул жакта баягы борбор аянт, бизде ала тоо аянты, фонтан деп коебуз го. Ошондой жерди бул жакта даунтаун деп коет да. Бул жакта баардык эле шаарлардын, чоң шаарларда баардык жакшы нерселердин баардыгы ошо даунтаунда да. Баардык сулуу нерселер, мына мегаполистер, эми мындай архитектура немелер, ушулардын баардыгы даунтаунда. Анан жазам мен даунтаунга биз саякатка чыккан жатабыз. Мынанча доллардан жаныңарга алып алдыла, автобуска мынча кетет, таксиге мынча кетет. Анан кийин тиги ресторанга кирсек, мынча сом $20 болот, $50 алып алдыла жаныңарга дейбиз. Мындай 10дон 20 кишиге чейин ушундай келишет да. Анан же болбосо биз немеге ботанический садка экскурсия жарыялап атабыз, кимдер келет дейбиз. Ал жака баардыгы келишет. Баардыгы дейм, ал жака да ошо каалагандар, колдору боштор, колдорун көтөрүшүп, анан кийин бир жерден жолугуп, чоң бир машина жалдап алып, анан барып, жакшынакай көрүп аларды. Баягы тил билбей да барып жүрдүк, тил билбей да. Жакшы. Сиз айтып атпайсызбы? Мындай ошол нерселерди өзгөрдү, кыял жоругумду да өзгөрдү, жашоого көз карашымды өзгөрдү, пенсиядан кийин жашоо бар экен деп атасыз да. Бул биздин апаларга эмне деп айтат элеңиз? Кандай сунуш берет элеңиз? Кандай кеңеш берет элеңиз?
мен биздин апаларга, Кыргызстандагы апаларга мындай сунуш киргизет элем да. Биринчиден жана пенсияга чык дегенде эле депрессия болуп эле мен эми чыгат экенм, мен эми бүттүм, мен эми эмне болом деп эле ушундай мен баягы мен иштегем, өзүм дагы ошентип кеткем, мен ошондой болушат да. Ошондой депрессияга түшпөгүлө деп айтат элем. Пенсияга дагы жеткен бар, жетпеген бар. Пенсияга да жакшынакай болуп, баягы азыркы ушундай жумушсуздук болуп атканда жаштарга жакшынакай кылып эле өзүбүз эле арыз жазып, жакшынакай болуп, жаштарга эле орунду бошотуп, ардактуу эс алууга жакшынакай эле чыгып кетип, анан кийин негатив эмес, оптимический мындай оптимический жашоо менен активдүү жашоодо жүргүлө деп суранат элем да, каалайт элем. Себеби активдүү жашоого эмнелер кирет? Бул биринчиден спорт менен машыгуу. Себеби спорт десе эле мен кыла албайм, андай мындай эмес. Ошол эле баягы басуу, жай басуу, же болбосо баягы илгери спортивная ходьба деп коет, өтө катуу эмес, өтө акырын эмес, ошондой басуу. Бул да жүрөккө, муундарга, баардык жака пайдалуу. Андан кийин албетте биз неберелерди карайбыз, бирок неберелерди карап эле ошолор менен эметпей, баягы өзүбүз неме табышыбыз керек да. Мен эмне кылсам болот? Мурун иштеп жүрдүм, убактым болбоду. Мен көп эле апалардын мына пенсияга чыккандан кийин да көп эле мындай таланттары ачылат да. Кээ бирлери жаза албаган ырлары болуп калышы мүмкүн, ошолор жазышат. Кээ бирлери мынандай тигип, мындай бир нерсе ойлонуп, көп да эми ушу баягы немесин аң сезимин өөрчүтүп, китептерди окуп, мынандай азыр Кыргызстанда жанагы Асель Сыдыкова деген неме коуч болуп атат. Самара Кеңешова деген чыгып атат азыр. Адамдын баягы депрессия мындай жакшы алыска ойлонбойт да адамдарчы. Баягы сен айткандай эле мына пенсияга чыктым, болдум, бүттүм, эми мына ушу үйдө отурат экенмин, эми качан балам тамак берет, качан келиним тамак берет дебей, ушу өздөрү да аракет кылса дейм да. Ооба, туура айтасыз. Эми тынчыраак. Мен деле ошо баягы чыкканда, конечно, бир 3-4 ай депрессия болдум, бирок анан кийин өзүмө келип, мен ушу менен бүтүп калмак белем, жашоо кетип атат, күн өтүп атат, эмне кылыш керек? Мен деле ошо жанагы лагман чойгон, лагманды мурун чойчумун, эми бул жака балдарга лагман жасап берип аттым, жарма максым шоро жасап берип аттым. Жанагындай тамактар жасап өзүмдү өзүм алаксытам. Себеби баягы алаксытканда балдардан аябай алкыш, ой, апа рахмат, ой, эже рахмат деп аябай жанагындай неме кошумча акчаларын да таштап кетишет, рахмат депчи. Билбейм, эми өзүңдү өзүң мындай немесишиң керек, изденишиң керек, өзүңчү. Анан сиз айтып атпайсызбы, апалардын да группасы бар деп? Жана албетте адамдардын баягы ким дагы ошентип өзгөргүсү келсе, ошолорду таба билүү, достошуу, алар менен чогуу убакыт өткөрүү. Мисалы азыр айылда болсоңуз, ошол эле турган дөңгө жүрай, кошуна чогуу чыгып келеличи дөңгө. Күнүнө бир маал чыгып коюу дөңгө. Ал деле ден соолукка жардам берет да. Ооба. Канча көп баспагандан кан коюланып кетет экен, кыймылдабагандан жүрөк оорулар пайда болот экен дегендей. Мен жанакы ютубта чыкканмын го, немеде. Ким эле? Гүлай журналист. Ошондо да көп айылдагы, именно айылдагы апалар көп мага комментарий жазышкан. Рахмат эже, ал жакта жана фитнеске барган жерим тартылган го. Ошо рахмат эже, сизди көрүп мен айылда экен, айылда эртең менен басып келе турган болдум деп аябай жазышкан да. Мына бүгүнкү эфирден кийин дагы ошол каалоолор, ошол ойлор койгонобу деп атам да. Ооба. Анан кийин басканда мен неберелерим кошо ээрчитип алам. Себеби бул жакта неберелерди калтырганга үйгө болбойт, жанында жүрүшүң керек. Анан неберелери менен кошо неме
басабыз. Бир мурунураак чуркап жүргөм, кийин былтыр бир врач неметип айтты, чуркабай эле жөн эле быстрая ходьба деди да, мындай бир остановкага автобуска кечигип аткандай чуркайсың го, ошондой эле чуркабай бачым басып ошондой кылып бассаңар жүрөгү анан кийин мынабы неме булчуңдарга, муундарга көп эле бутум деп эле отуруп атпайбы Кыргызстанда апаларыбыз. Ошолорго баягы кыймыл керек жардам. экен да. Туура Йога айтасыз. жасап, өзүнчө деле ошо апалар, айылдагы апалар болобу же ошо бир коңшу апалар болобу, өздөрүнчө бир группа түзүп эле бизде Кыргызстанда кандай сонун жаратылыштар бар, жаратылышка чыгып алып йога жасашса болот. Немен азыр интернет деген бар. Неме бир Кыймылдап, неме сотканы коюп алып туруп эле ошону карап эле ошондо йога жасап баягы кадимкидей мындай өзүң да өзгөрүлөсүң да, аң сезимиң да сен да бирөөгө керек болгондой болуп, эми баягы айтып коет да, эң биринчи өзүңдү сүй депчи, анан кийин сени сүйүшөт деп. Ошо ар ким жакшы. өзүн сүйүш керек да. Ооба, туура айтасыз. Эми мына биздин эфирди көрүп атасыз. Апаларга дагы, аталарга дагы айрылат элек, аталарга дагы сөзсүз түрдө. Ой, аталар деле ооба. Ооба. Анан эми кээ бир угат экен да, ушул апа ушул эже жакшы айтты деп коет да, анан унутуп калат да. А кээ бири ушул апа жакшы айтып атат, эже жакшы айтып атат деп ошону жазайт да. Мына ушул жазагандардан болобучу эмес, уккандардан эмес. Укканын баарыбыз эле укпай беребиз. Ооба. Вот жазаган бул өтө маанилүү экен да. Анан убактыбыз дагы бүтүп калыптыр. Мен сиз менен 3 саат деле маектеше берсе кызыктуу экен. Атыңызга затыңыз жарашып, жаркылдап турат экенсиз. Анан албетте мен сизге дагы ден соолук каалайт элем. Кудайым буйруса, ошол сизди сүйгөн адамдардын курчосунда дайыма болуңуз. Жүзүңүз ушунтип жаркырап, жүрөгүңүз тазара берсин. Анткени жүрөгү таза адам бактылуу дейт экен да. Анан бул нерсе сизде сөзсүз түрдө болсун. Анан дагы суроолорум бар эле, алардын баардыгын эми эмкиге жылдыралы. Анткени камдап койгон суроолорум айтылбай калды азыр. Жакшы. Анан сизге болсо ден соолук, Кудайым буйруса, ушул Кыргызстан эмес, Американын мен деген шаарларында Кудай буйруса кыргыздын тамагын жасап берип, элдердин да батасын алып аткан экенсиз. Токтобосун эми. Рахмат. Өзүңө дагы чоң рахмат, ыраазычылык билдирем мени ушундай эфирге чакырганыңа. Ушунча элдердин Америкада жүргөн апалардын ичинен мени тандаптырсың, сага терең ыраазычылык. Сенин радионо, жанагы өзүңдүн каналыңа чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Көп ийгиликтер болсун, өзүң да ден соолукта бол, үй бүлөң менен бактылуу, талайлуу, жакшынакай, таланттуу жигиттерден болушуңа тилектешмин. Чоң рахмат эже. Анан урматтуу көрөрмандар, дагы бир жолу айтып эскерте кетейин. Ушул Америка Кошмо Штаттарында, Сан-Диего шаарында, Калифорниянын 5 жылдан бери жашап келген Жаркын Сабирова эжебиз менен биз маектештик. Кызматта Канат Алмамбетов болду. Күнүңүздөр Окей радиосу менен көңүлдүү болсун. Жакшы туруңуз эже.